Демек, бул да бир хадис келеткен, биз Айша энебизден келеткен. Анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Пайгамбар ушундай айткен, маркумдарды сөкпөгүлө дейт. Анткени алар жасаган жаман иштери үчүн татыктуу жазаарын алып жатышат дейт. Бул исламдагы чоң бир негизги айтылган нерсе. Айша энебиз жөнүндө аябай көп риваяттар бар. Бирок хадистердин көпчүлүгү Айша энебизден келет, Демек, Айша энебизге ушундай өзгөчө көңүл бурганга аракет кылыңыздар. Кыздарыңардын атын Айша деп койгула. Эгер ат өзгөртсөң, Айша деп өзгөрткүлө. Анткени бул аялда аял болбойт бүттөмү. Бул аял үчүн Алла Таала өзү кепилге түшүп, өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга актап берген. Алла. Билесиңер, ифик деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге ушунчалык баягы немелер, 200-дүлөр, ушунча катуу кысым кылган мезгилде, ошо ийла деп ушундай бир убакыт болгон. Ошол мезгилде Айша энебиз ушундай деп атат да: "Я Расулалла" дейт. "Сиз мен жөнүндө күмөндөсүз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Жок, мен сиздин жөнүндө күмөндө эмесмин, мен күтүп атам" дейт, Алланын вахисин. Алла Таала өзү актап, бир Куранда бир өзүнчө бир бет. Алла Таала ушунчалык деп андан кийин ошол жамандагандарга Алла Таала жаза кылдырып, ушу Айша энебиздин атынан 80 бала урулган аларга. Жөн эмес. Ошол себептен бул аял жөнөкөй эле аял эмес исламда. Алымдар айтат, субханалла, аялдар дүйнөнү башкарса болобу, аялдар субханалла бир башчы болсо болобу десе, болот дейт. Эмне десе, Айшаны карабайсыңар дейт да, ал факих эле дейт да. Айша ушундай жөн эмес, ал ушундай фикх илимде дагы пайгамбардын жашоосу көп, ушунча көп исламда Айша энебиздин сөзү кабарланат экен. Ошол себептен ушул Айша энебизге көңүл бурушубуз керек. Макулбу? Дайыма айтам, ушу Айша энебиздин өмүр баянын окуткула. Анткени аялдар Айша энебиздин өмүр баянын окуса, анда сөзсүз ушундай бир салихалык пайда болот. Аялдарга окуп бергиле, кыздарыңарга окуп бергиле. Бритни Джонс, анан тигиндей, мындай дегендердин өмүр баяндарын эмне кылышып, жанагындай кылдырбагыла. Колдон келсе, машалла, Айша энебизге окуткула. Анан эми Айша энебиз ушундай деп айткан пайгамбарыбыздан, пайгамбар ушундай айтты: "Маркумдарды сөкпөгүлө" дейт. Негизинде бир адамды гыйбат кылса, түрүү адамды, дагы бир мүмкүнчүлүк бар экен да. Мүмкүнчүлүк бар. Кечирип койчу, мен баягы ушундай кылып алдым. Мен билбей эле сүйлөп алыптырмын. Мага деле көп келет, субханалла. Кечирип коюңуз, мен туура эмес кылыптырмын. Кечириңиз. Аябай көп, азыркы мезгилде ушундай көп. Анткени ар ким ар сүйлөп алат да. Эми бирок оңой экен да, түрүүсүң да, кечирдиң, ошо акысын кечирбесе да айтып койдуң да. Бирок эми өлгөндөр, эми андан кечирим сурай албайсың. Ошонун себебинен аларды аяш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмеге барып, Жаннатул Баки деп коет. Ушундай мүрзөгө барып, сахабалар койгон мүрзөгө барып, түн ичинде отурганын көрдүм дейт. Анан мен жанына келип турсам, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ассаламу алейкум" деп аларга баарына салам берет. Анан жөнүн айтпастан: "Ассаламу алейкум. Саллаллаху силерге Алланын тынччылыгы болсун, эй маркумдар, эй мүрзөнүн эли. Силер бизден мурун биз көрүлек нерсени көрүп атасыңар. Иншалла, Кудайым буйрса, биз дагы бар ошол нерсени көрөбүз жакын арада" деп айтты дейт. Анан сахаба сурады: "Я Расулалла, кандай? Алар сиз түрүү адамга сүйлөп атасыңар, мага сүйлөп аткандай" десе, Пайгамбар айтат: "Ооба" дейт. "Сенин кулагың" дейт, "кандай менин кулагым сөзүндү угуп аткандай, сенин дагы, булар дагы, маркумдар дагы ошондой угат" деди. Аларды өлдү деп айтыш өзү туура эмес экен. Алар көчтү десек туура болот. Эми биз болсо, субханалла, биз көчөбүз. Болгон нерсеси жалгандан чындыкка көчөбүз. Убактылуудан түбөлүктүгө көчөбүз. Ушундай нерсе. Демек, алар көчтү, алар эми кадимгидей уга турган болду. Биздин Ханафи мазхабында алымдар ошол себептен аларга аркасынан жана бир жакшылыктар жөнөтүүнү ушундай мустахаб, жакшы амал катары көрөбүз биз. Ошон үчүн Куран окуткандагы, ошон үчүн жанакыл бир садака кылганыбыз, курманчылык кылганда деле, мисалы, Мекке, Мединага барсаңыздар көрөсүз, ошол жерде бүт көп кыргыздар ушундай бир мечитке барып Куран коюп атканын көрөбүз да. Анан тамашалай берип, Кыргызстанга деле барып коюп койсоңор депчи. Баары эле Мекке, Мединага койгусу келет да.
Биздин эле Кыргызстанда мечиттерге алып келип коюп койсоңор болот. Ал толтурабыз Кур'ан окугандарчы. Ошону метесиң, эмне десем, атам арнап атам. Канча адам хажы бадал кылат, мисалы, бирөөнө ажылык кылып атат, жанагындай айбап атат. Канча адамдар субханалла мечиттер салып атат, туурабы, жол салып атат. Ошонун баардыгы тең биздин Ханабимаскада кадимкидей сообу жетет деп эсептейбиз. Карагыла. Эми бул сөөп жагына келе турган болсок, эми бирок айтайын деген нерсем, булар бизден мурун эле бизден биринчи нерсени көрдү. Кабырдын түйүнөн пайгамбар өтүп баратат экен. Анан мындай карап, пайгамбар ушундай бир маанилүү сөз айтып атат. Адам акылдуу адам үчүн, сиз менен биз, мен имандуумун деген адам үчүн абдан чоң бир маанилүү сөз айтат. Булар 2 рекет намаздын кадырын билет деди. Түшүнгөн адам үчүн ушундай чоң сөз. Анткени ошол адамдар өтүп кеткен адам мүрзөнүн ичинде 2 рекет намаздын кадырын билет. Биз азыр билбейбиз. Намаз оку десем, шаш убактым болбой атат, кое турайынчы, эми ол момент боло калганда азыр чото болбой атат, баягы окучумун азыр окубай калдым деген сөздү айтат го. Бир кадыры жок да, мындай айтканда, как будто одолжение сыяктуу көрөт да өзү. Ал өзү үчүн экенин билбей калат көп убактачы. Мисалы, мен үчүн окуп аткандай же сен үчүн окуп аткандай, бир башка бирөө үчүн бир жок. Бул адам түрү кезде сиз менен бизчи бул намаз окуп атпайбызбы? Аллаху акбар деди, 4 такбир окуп койдук да. 4 такбир окуп койдук. Окудук, субхан намазды окудук. Бирок азыр карасаң мындай жеңил эле окуп койдук да, биз эч кимде көңүл бурбай эле окуп койдук. Кээ бирлерибизчи намаз десе окуп туруп койдук. Бирөө торпокто ойлодук, бирөө машинени ойлодук, тияктан чийип кетпесе экен, качан очеретим келет, арганесин ойлодук да. Бирок субханалла, ушул намаз. Эртең нажатыбызды бүтүрө турган намаз болот. Ушундай нерсе. Эң маанилүү нерсе айтып атпайбы? Булар 2 рекет намаздын кадырын билет деди. Адамдар дайыма өлгөндөн кийин адам мисалы жакшы адамдычы өлгөндөн кийин айтабыз, бул жакшы адам болчу, жакшы баягы билесиңби, ушул ажаташчы эле ошол киши болгондо, сонун болмок. Бу тиги болгондо момундай болмок. Баягы деп эле түшүндүм. Өлгөндөн кийин деп да. Карасаң, эми ошондой эле мүрзөгө баргандан кийин бул дүйнөдөгү көп нерсеге кейибиз. Ойлой атабыз, кейибейт экенибизди ойлобошубуз керек. Анткени биз көчтүк да, ошол эле жаныбыз менен көчтүк, ошол эле денебиз менен көчтүк биз. Чын-чын эле көчүп бардык. Эми кирдик, болгон нерсеси биз үйүбүздү алып кеткен жокпуз, малыбызды алып кеткен жокпуз, машинебиз калды, аялдарыбыз калды, балдарыбыз калды, бүт баары калды. Кереги жок нерсенин баары тең калды да. Бир аалым айткан турбайбы? Сен ахиретке эмне даярдадың десе, кереги жок нерсенин баарын чыдап салдым деп турбайбы? Кереги жок нерсенин баарын чыдап салдым мен, албай калдым аларды дептир. Мүрзөнүн ичине киргенден кийин эми биздин эң чоң нерсебиз каралат да. Эң чоң нерсебиз каралат. Ман Роббука, жаратканың ким? Ушундай чоң суроо да, бирок мындай ман Роббука деп койсоң, кыска эле 2 эле сөз да, 3 сөз. Роббука. Ман Роббука. Эми жаратканың ким? Деген эле сөз мындай алсаң өтө жогору. Бирок эгерде бул дүйнөдө сен менен мен ошол Алланы таап албасак, киргенден кийин ла адри, мен билбейм дегенден башка эчтеке жооп бере албай калат экен. Мен бир важный нерсени дайыма айтам да. Кара, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Сафия энебизден, калп айтпасам, унутуп калбасам, Сафия энебизден экен, эме болот. Ибрахим деген балалы болот. Унутуп калбадым, эсиңер барбы? Анан бир Ибрахимден балалы болду. Алла Таала өкүм кылды, анын жанын ала турган болду. Азраил алейхиссалам өзү келип атат экен. Мухаммад, сен балаңдын жанын алат. Болду, сен балаң ыйлап атат экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир эме атат экен. Мен бүгүн окуп алып ошол нерсени аябай кайгырдым менчи. Ушунча бир кайдыгер экенибизге кээ бир адам болот го. Өзү ойлонуш керек деп ойлойм да көп убактачы. Ойлонбосоң болбойт мусулман, аябай ойлонуш керек. Ойлончу эмне үчүн жашап жүрөм, эмне болуп атам, эмне кылып атам, эмне болом? Эми кандай болом, кандай барам деген суроону дайыма эле бере бериш керек өзгөчү. Эми пассивге өтүп кетпеш керек, пессимистке. Бирок айтайын деген нерсем, ар бир нерсени ойлонуп кылуу керек деген сөз да. Ибрахим баласы каза болот экен. Эми жанын Азраил периште алып атат экен, бирок алганда да ушундай болот экен. Эми айтып атат экен, карасаң, мына өлүм төшөгөндө турат бала, айтып атат экен, уулум дейт. Уулум, азыр сени дейт жаныңды алат. Мен Алла дуа кылдым, сенин жаныңды жеңилирээк алсын деп. Уулум, азыр сени мен жерге коем. Ошол мезгилде экөө келет, 2 периште келет. Ошол мезгилде сенден сурайт, ман Роббука, жаратканың ким деп сураса, сен айт дейт. Мен атамды жараткан, мени жараткан, ааламдан жараткан Аллах деп айт балам. Ошондо сага келип сурайт дейт, ман набиюка, сенин пайгамбарың десе, ал мен атам деп айт. Ман динукум, сенин диниң кайсы? Сен таң калыштуу экенсиңер деп айт дейт. Мен атамды жиберген, атама китеп жиберген
Алланын дини ислам деп айт. Дегенде сахабалар түтүп алып кетти. Я Расулалла, муну тытмаланып иштейт да, муну кээ бирлер беттерин тытып иштейт да, ушундай катуу, ушундай кайгырып иштейт. Я Расулалла, сен өзүңдүн балаң Ибрахимге ушун болбогон мындай бир наристе болсо, кинеге жаңы жытып элек наристелик жытып элек. Ошону дейт, сен ушундай суроого ушуну айтып атасыңбы? Бул да жооп берет. Пайгамбар ооба деди, бул да жооп берет. Ошону сенин пайгамбар бул жердечи, алар өз иштери үчүн татыктуу жазаны алып жатышат. Азыр билбейбиз эмне болуп атканын. Эмне болуп атканын билбейбиз. Биз кандай татыктуу, эмнеге татыктуу экенин билбейбиз. Азыр айтып атабыз, тиги баландай деген момда Манас медалине татыктуу, боо деген почетный грамота татыктуу, бул имам болушка татыктуу, бул президент болушка татыктуу, бул депутат болгонго татыктуу. Билбейбиз ал эмнеге татыктуу экенин. Алла каалап койсочу, көтөрүп барып чаап салат, Алла кааласачы. Алла чааптыр көтөрүп коет кааласачы. Бирок мүрзөнүн ичиндечи ал болбойт уже. Эмне кылсаң гана ошонун жазасын аласың, кайсы жакшы ошонун гана сазасын аласың. Бул башка нерсе жок. Татыктуу нерсени гана аласың. Адамдар бул жөн курсагы ток жашайт, бирөө илим билим алып жашайт, бирөө тим жашайт, бирөө мынча жашайт. Бирокчу бардыгына суроо бирдей эле берилет. Бул ушундай дүйнөчү. Мүрзөнчү эч эле сурап, баарыбызга бирдей сурайт. Бүт эч ким сурайт, канча үйүң бар эле деп сурабайт. Кайдан таптың эле деп сурайт. Канча үйүң бар эле, сен красавчик, молодчик деп айтпайт. Кайдан таптың эле деп айтат. Кайда короттуң эле деп айтат. Мына карасаң кандайсы. Кантип жашадың деп сурайт. Карасаң кантип жашадың деп, жашоону кантип өткөзүң, кантип жашадың дейт. Ошон үчүн субханалла татыктуу жазасын алып, ошон үчүн алар мүрзөдөгүлөргө тийишпегиле. Алар жөнүндө айтпагыла, Гитлер, Сталин жөнүндө айтпагыла, кереги жок. Ленин жөнүндө айтпагыла. Кереги жок нерсе. Суалип жөнүндө айтпай эле койгула, Масалип жөнүндө да айтпай эле койгула. Ушундай нерсе өлгөндөргө тийишпегиле. Керек болсо өлүп калган адамды, жан алынды, кабыз болду. Сенин колуңа тийди. Сенин колуңа кандай тиет билесиңер балар? Алсыз акыбалында тиет. Сөөк. Мына көчөнө Эрмек болчу да, Тынайдын баласы. Эрмектикине барды, кайга Эрмек молдо кайга, адресин бергилечи, телефон бергилечи, мындай бергилечи, ушундай. Субханалла. Боз ичине койгондон сөөк табайлагыла, сөөккө тийбегиле. Эрмек деген жок ушу бүттү. Эч ким айтпайт мен Эрмек деп, сөөк деп айтат. Бардын адамдын кадыры чөт. Өлүм ушундай нерсе, кадырды кетирүүчү нерсе. Ал эч кимге эмеси жок анын. Ошон сен азыртан эле чөө бергиле. Азыр эле чөө бериш керек. Мындай ылыйлай берип, айдаганың майбак боло турган болсо дачы, бир тиым пайдасы жок болот. Ушундай нерсе. Кайсында айдаба, кандай жүрбө, бирок өлүм деген ушундай нерсе, баарын ылдый жүрөт. Ошо түшкөнгө чейин субханалла чоң бир акыбалга келип алышыбыз керек. Иманды кубаттап алыш керек. Намаздарды ушундай камил, узун намаздарды окуп алыш керек. Узун аят карималарды, Куран аятты окуп алыш, көп зикир кылып алыш керек. Көп Алланын жолуна чыгып алыш керек субханалла. Ал жерде кайгы капа болбойт уже. Ооруп атсаң дагы баары бир, ал жерде уже башкача ооруйт уже. Ал жерде адамдар башкача ооруйт. Өкүнүчтүн жери. Алымдар айтат экен, кандай жашасаң ошондой өлөсүң. Кандай өлсөң ошондой сурак болот. Кандай сурак болсо бара турган жер ошондой болот дейт. Ошо себептен субханалла бул дүйнөнү бекер өткөзбөйлө иншалла. Өмүр бир келген бакыт. Адам үчүн өмүр ушундай бир чоң бакыт туганым. Секунд, ар бир мисалы рахат алып жашаңыздар ар бир нерсени. Ошо рахатты ибадат менен кылсак өзгөчө жакшы болот. Мен дайыма айта берем, өмүрдү текетип анткенсеп тамак ысырап болбойт, кийимде ысырап болбойт, малда ысырап болбойт. Адамга эң чоң ысырап эле бул убактысы болот. Өмүрү, ар бир нерсе өмүр ысырап, калган нерсе ысырапка жатпайт. Калган нерсе муктаждык ал. Тамак муктаждык, кийим муктаждык, машинең муктаждык, бардык нерсе муктаждык. Адам үчүн бирок убакыт ал бөлүнүп, кесилип, эч качан кайтып келбей турган нерсе. Өлүм келгенге чейин, өлүмдү тосуп алганга даярданыш керек. Устаздар айтат экен, мурунку адамдар өлгөндөн корккон эмес дейт. Эмнеге десе алардын үйгөн нерсеси аз болчу дейт. Азыркы адамдар өлгөндөн коркот дейт. Эмне үчүн десе, үйүп койгон нерсеси көп болгондон чыдап кеткенден коркот дейт.
Kuday barzıga iman bersin. Subhaneke ve hamdike anta astagfiruke ve etûbü ileyk. Amin.